Mayda, 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 maydalay bassang canыңа пайда. Oroy oroy, mayda, mayda, maydalay bassang canыңа пайда. Oroy oroy, basқаның майда, орот olsun. Оп, майда, басқаның майда, орот olsun. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын. Оп, майда, топондору сізге пайда, егіндері бізге пайда. Топондору сізге пайда, егіндері бізге пайда. Майда, 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 майдалай бассаң canыңа пайда. Oroy oroy. Кыздар, жерге бизде мамлекеттик тилдин 31 жылдык майрамын белгилеп жатышыптыр. Биз да мамлекеттик тилге өз салымыбызды кошобузбу? Ооба, туура айтасыз эжеке. Келгиле анда кыздар, баардыгыбыз бүгүнкү майрамды майрамдап, өзүбүздүн талантыбызды көрсөтөйлү. Ene tilsiz el bolboyt, el süybөгөн жер болбойт, эне тилин билбеген эч нерсеге тең болбойт. Тил көпүрө илим менен билимге, тил адамга кубаныч берет өмүрдө, тил адамды бакыт даңкка жеткирет, тил адамды шорго салат өлтүрөт. Тилиң барда улуусуң да сулуусуң, тилди баркта падышаң да куруучуң, эне тилди сайрайтпакта булбулда, тилиң менен сен бийиксиң, улуксуң. Кыргыз элин өз элим деп айтчулар, кыргыз жерин өз жерим деп басчулар, бытыранды улуттарга бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Асмандан балбыл болуп жанган тилим, ааламга аты чыккан Чыңгыз тилим, арбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим. Салт санасын сактаган, асыл оюн ауыз жолдо таптаган, кылымдардан кылымдарды карыткан, кыргызымдын тили менен мактанам. Тапкан тил, кыргызым барктап баккан тил, кызыл жалын чок кечип, кылымдап жолду баскан тил, кырааты менен сүйлөсө, Кытайга да жаккан тил. Илгери өткөн бир заманда элин, жерин сүйгөн акылдуу хан жашаптыр. Бир күнү хан акылманы менен баарлашат. О, менин акылманым, мага дүйнөдөгү таттуу нерсени айтып берчи. О, ханым, дүйнөдөгү таттуу нерсе бул тил болот. Себеби дегенде тил адептүүнүн дил адептүү. Тил ынтымакка, биримдикке чакырат. Жакшы сөз менен душманды да эпке келтирсе болот. Анда дүйнөдөгү эң ачуу нерсе кайсыл? Ошону да айтып берчи. Ханым,
Дүйнөдөгү эң ачуу нерсе дагы бул тил. Себеби дегенде жакшы сүйлөйт тили менен, жаман кыйнайт тили менен. Дүйнөнү ачуу кылганда, таттуу кылганда тил болот. Разымын сага акылманым. Мен ушул жоопту күткөнмүн. Элсиз тил болбойт, тилсиз эл болбойт. Эне тил элди сактайт. Тил жоголсо эл да жоголот. О калайык калкым, бизге ата бабаларыбыздан калган ыйык эне тилибизди сактайлы. Биз да өзүбүздөн кийинки муундарга даңктап, даңазалап калтыралы.